Адаби окуу 3-Б класс Сүйөнова Бактыгүлнүн каршы. Биздин жомок жалкоо. Сабактын максаты чыгарманын мазмуну менен таанышышат, жалкоолук жаман сапат экенин билишип, турмуш менен байланыштырып түшүнүшөт. Ата-эненин эмгегин баалап, адептүү, эмгекчил болууга тарбияланышат. Бир киши тоого чыгып отун алмакчы болот. Кечке дейре жеткиде тамак ашты аялына мыктылап даярдатып, балта, чот, аркан алып, таң атары менен үйүнөн чыгат. Күшүлдөп бышылдап бийик тоонун башына чыгып, бир аз эс алууну туура көрүп, көк шүбөр чөпкө жамбаштай кетет. Топ-топ өскөн карагандарды көз нуру менен санай баштайт. Ал караган бир боо, бул караган бир боо. Ошентип 100 боого жеткире санап, көңүлү жайдарыланат. Кой эми, оозум менен орогорбойун, карагандарды эртелеп чаап алайын, деп ордунан козголот. Күн төбөгө тийип келатыптыр. Түш болгон тура, түштөнүп алайын. Күн болсо узун, кечке дейре 200 боо караган отун алыш деген эмне? Аялы белеңдеп берген тамак ашын майда чайнап, ныктап жейт. Курсагы тойгондон кийин көңүлү жумушту каалабай, кайра жамбаштай калып, карагандарды санай баштайт. Ал караган бир боо, бул караган бир боо. Санагы 200гө жетип, айлана көгүмдөнө баштаганда эсине келет. Кап, кеч кирип кеткен тура. Ай мейли, эртең деле күн бар го деп, балта, чот, арканын көтөрүп, алган бир боо отуну жок. Кечки даамдуу тамак тойлоп, шилекейин жутуп, үйүн көздөй шаша жөнөйт. Бул адаты күндөй кайталана берет. Ушундан улам бул лакап бүгүнкүсүн эртеңкиге, эртеңкисин бүрсүгүнкүгө калтырган жалкоолорго карата айтылып калган тура. Жалкоодо шылтоо көп. Аракетсиз үмүт мөмөсүз дарактай. Эң жаман адат бул жалкоолук. Үй тапшырма. Макалдарды чечмелеп, жомокту окуп, түшүнүп, ата-энебиз менен маектешип, кайтарын байланышка чыгабыз.